Урматтуу жагачылар, салам. Урматтуу жагачылар, жагачы стрелец, жагачы туугандар, силерди эртеңки 3 мартта болуучу ай тутулуу аркылуу силерди эмне событиялар күтөт жакынкы 3 ай ичинде? Ошол нерселерге токтолуп кетебиз. Айтып атпайбызбы, ай тутулуу болгондо баягы 1 айлык же болбосо 1 апталык событияларды бербейт. Бул сразу 3 айга чейинки берчү событияларды берет. Ошол нерселерде силер эмнелерге көңүл бөлүшүңөр керек, кайсы жак тараптан абайлашыңар керек, кайсы тараптан жакшы иштерди алып барсаңар болот, ошолор боюнча силерге айтып кетебиз, жагачылар. Могул сиздердин азыркы асмандагы планеталарыңардын, жылдыздарыңардын жайгашышы боюнча көбүнчө баягы кыргыздарда сөз бар го, өрдөктүн өзү чөлдө болсо да көзү көлдө деген. Ошондой эле маанайда болосуңар. Бул өзү чөлдө деген, мисалы жумушта болсоңор, өзүңөр жумушта болсоңор, көзүңөр көлдө болуп, көзүңөр үйдө болуп турат да. То есть, мындайча айтканда, жумушта жүрүп эле үйгө чуркап жүгүрүп келип, кайра үйдөн жумуштарды бүтүрүп, кайра жумушка чуркап барып, ушундай, короче, үй менен жумуштун ортолугунда чуркап жүрчү абалда болосуздар жакынкы 3 ай ичинде. Анын ичинен жакынкы 1 ай ичинде өтө үй курулуш иштери менен, үй чарба иштери, место жительства жашаган жериңерде көбүрөөк чапкылап иштеп, личный дела, чтобы организовать да, көбүрөөк чапкылап иш алып барууга туура келет. Ата-эне маселеси, туугандар маселеси, бир туугандар маселеси, ушу иши кылса туугандар маселеси боюнча дагы көп иштер менен алып барышууга туура келет. Үй, земельный участок, недвижимость, кыймылсыз мүлктөрдү чечүүдө өтө кылдаттык менен иш алып баруу керек. Айрыкча биз айтып атпайбызбы, могу 4 күн мурда биринчи публикация чыгарбадыкпы, Меркурий боюнча, кетенчиктөөсү боюнча публикацияны видео түрүндө чыгардык биринчи жолу. Ошол жерде айтылып атат. Марттын 20-сы бүтөт кетенчиктөө абалы. Кетенчиктөө кыймылы бүтөт аяктап. 20-марттан баштап алга умтулуу кыймылына, директное движение, директивдүү кыймылын баштайт, алга умтулуу кыймылын. Меркурий. Вот ошондо мына курулуш иштери боюнча жекече иштериңер, кыймылсыз мүлктөр боюнча иштериңерди алып кете берсеңер эң жакшы болот. Марттын этекчендер 20-мартта бүтсө, плюс минус 3-4 күн, 5-6 күн коюп, 26, 27, 30-март, 31-марттара коюп, ошол убактан баштап марттын этекчендери же апрелдин баш чендери баштасаңар ушул тармактагы иштериңерди, урматтуу жагачылар, жакшы кетет. Бүт курулуш иштери, үй, земельный участок, жер үлүш болобу, башка место аренды, базардагы место аренды или рыноктагы место арендаңар болобу иштеткен, ошол тармактарды сатып алуу боюнча дагы атайын максат коюп иш жасаган турсаңыздар, кыймылсыз же строительный работа жасаган турсаңар, могу марттын этек чендерине жакында иш баштасаңар, негизи ишиңер жаман болбойт. Макулбу? Ушул тарапта иштерди ушу марттын этек чендери баштасаңар, результат жаман болбойт. Вот апрель-май ичи ушул жекече иштер менен, ушу кыймылсыз мүлк, ушу иштер менен алып барышып иш алып барууга туура келет. Анан таасирдүү адамдар менен дагы тыгыз иш алып барууга туура келет. Таасирдүү адамдар, бай адамдар, чоң кызматташ иштеген адамдар, иши кылса колунан иш келген таасирдүү да, сиз үчүн нужный, сиз үчүн керектүү адамдар менен дагы байма-бай иш алып барасыз. Айрыкча жакынкы 1 ай ичинде. Бирок жалпы соңунан алып караганда бул 3 ай, 4 айга чейин созулат бул нерсе. Ушул жерде үй курулуш маселелерин чечүүдө, недвижимость, кыймылсыз мүлк, ата-эне, туугандарга байланыштуу бир маселе жаралып калса айтып атабыз го. Бул ошо азыркы аталган сфераларда жаман эле эмес, жакшы событиялар дагы байма-бай толтура эле болот. Бирок какой-то биз азыркы айтылган кыймылсыз мүлк, ата-эне, ошо место жительства жашаган жериңерде
какие-то неудобства, ушундай кайсы бир ыңгайсыздыктар жаралып жатса аны чечүү үчүн могу акча жагы эле чечет көбүнчө, потому что уюштуруу иштеринде да уюштуруучулук канчалык сиз активдүү боло турган болсоңуз, физикалык жактан имеется в виду эң жакшы кетет иштериңиз. Анан үй какой-то кыймылсыз мүлктөрдү сатып алууга дагы жакшы мүмкүнчүлүктөрдү табуу үчүн дагы мындай законду жакшы түшүнгөн туугандар же законду жакшы түшүнгөн тааныштарыңыз болсо, кайсы бир мүлк сиздин колуңузга өтүп өтпөй жатат. Же өтүп же өтпөй ушундай мындай кылдын учунда турган нерсе болсо, законду жакшы түшүнгөн, какой-то проверяющий юридический органдар жакта иштеген жакшы адвокаттар, ушу юристтердин жардамы аркасында ушул чечилбей жаткан кыймылсыз мүлккө байланыштуу, туугандарга байланыштуу, жеке иштерге байланыштуу маселелерди ошо юристтердин жардамы аркылуу жакшы чечип кетесиздер. Ошол эле учурда өзүңүздөрдүн сырткы имидж, жакшы көрүнүшүңүздөрдүн натыйжасында. Эмне үчүн дегенде, сиздерде могу Юпитердин жакшы активдешиши 11-марттан баштап жакшы активдешет. Жакынкы 5-6 айга чейин мындай кадыр баркыңыздар на уровне жогорку деңгээлде болгон учурда болот. Жогорку деңгээлде болгон учурда болот кадыр баркыңар, авторитетиңер. В центре внимания, көпчүлүктүн көңүл борборунда болосуздар, урматтуу жаачылар. Ушул нерселерди эске алып, алдыга карай аракет кылып кете бериңиздер. Бардыгы жакшы болот. Анан комментарий жазып, лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Каналга жазыла кетиңиздер. Кийин бизди таппай калбаңыздар, жазылсаңыздар, кийин ар бир биз жаңы видео чыгарганда, жаңы видеолор, жаңы маалыматтар, астрономиялык астропрогноздорду чыгарганда сиздер көрүп тура аласыздар. Макулбу? Ошондуктан жаачылар, азыркы айтылган нерселерде жеке менчикке ээ болуп калуу, үй, земельный участок, какой-то кыймылсыз мүлк, ушуга ээ болуп калууда мүмкүнчүлүктөрүңөр өтө жогору деп атпайбы үчтөрдү. Бул благодаря или жакшы деньги, ошону бир аз жумшоого туура келет. Жакшы мындай жумшоого туура келет. Мунсуз чечилбейт. Мен айттым го, мындай какой-то юристтердин кийлигишүүсү аркылуу дагы ушул жакшы нерселер чечилет деп атпайбызбы? Кыймылсыз мүлк, ушундай нерселер, место аренды, жер участок, жер үлүштөрү болобу, ошолор боюнча бүт жакшы нерселерди чечүүгө дагы шарт түзүлөт деп атпаймынбы жакынкы 3-4 ай ичинде? Ошол көбүнчө же бул акчаны бир аз жумшаш керек, көп эмес, мындай өтө көп эмес, мындай нормада да бир аз. Анан өтө баягы жадный адамдардай болуп момтип туруп алсаңар дагы могу көп нерселерди мына шансты кое берип колдон чыгарып жибересиздер. Ошон үчүн ушуну эске алыңыздар. Ошондой эле бул акчадан сырткары эми придется раскошелиться да, кичине акча чыгарууга туура келет. Ошону чечүүчү адамдарга анан юристтердин колдоолору жакшы болот. Какой-то проверяющий юридический органдар иштеген юридический органдарга ошол эле сот, прокуратура органдары, сот органдары ошо мыйзам түрүндө чечип берет силерге. МВД какой-то бир жериңерди ээлеп кирип баратып, мындай жашаган жериңерде место жительства маселе жарап атса, милициялар, МВД ошолорго чалуу эле мындай кылып койсоңор, ал нерсени соттошууга чейин, сотко чейин жеткирбей эле жакшы чечип берип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн азыркы убакта акча тараптан жакшы нерселер, жакшы прибыль, чоң байлыктарды табуу, чоң акчаларды табуу мүмкүнчүлүгүңөр дагы жогору жакынкы 6 айга чейин. 6 айдын ичинен дагы жакынкы 3-4 ай ичинде ушул нерселерди урматтуу жаачылар эске алыңыздар. Макул анда, саламатта болгула.